Кара суунун Ала Тоо айылында чоң салтанат. Анткени айылдыктар маданият үйүнө айылдын таланттуу кызы, элим деп жашап өткөнү Чынара Эргешеванын ысымын ыйгарышты. Чынара Эргешева өмүрүнүн акырына чейин элдин маданий рухун көтөрүүгө салым кошту. Атап айтсак, Санкт-Петербург шаарында мигранттардын маданиятын көтөрүү максатында бир топ иш-чараларды уюштурган. Аталган шаарга Рыспай Абдыкадыровдун ырларын дүйнөгө таанытуу максатында фонд ачып, концерттерди уюштурган. Өтө чоң иштерди жасап кетти. Өзү айтчу, аз уктап көп иш кылыш керек адам депчи. Аз уктачу көп иштерди жарачу. Менеки бүгүнкү күндө биз ушул аты коюлуп атканы элдин колдоосу менен, биздин жетекчилер менен колдоо болуп маданият үйүнө аты коюлуп атат. Бул биз үчүн өтө унутулгус кубаныч, өтө унутулгус нерсе. Мээнеткеч болчу, эмгекчил болчу, карапайым, өмүрү кыска экен. Эч нерсе дей албайсың да. Жашаса болмок. 60 деген жашымда. Ушунча Кыргызстанга эмгек кылган экен. Мына элдин бардыгы кадырлап, сыйлап, эмгегин келип отурат. Ыраазымын. Ошол ойлогон ой бүгүн ишке ашып атат. Мына аты коюлган атат. Бул эң жакшы нерсе. Жөнөкөй эле адамдын аты коюлбайт. Мен эми бардыгын айтып отурсам, убакытта жетпейт, сөз да бүтпөйт. Эми эмгеги бааланды деп неме кылам, эсептеймин. 2010 Орусиянын Санкт-Петербург шаарында консулдун жана Кыргыз улуттук маданият борборунун жардамы менен Питердин кыргыз сулуусу 2010 сынагын өткөрүүгө салым кошкон. Бул мезгилинде эл аралык Рыспай Абдыкадыров клубунун Санкт-Петербург шаарында, Москва шаарында, Өзбек республикасында, Тажик республикасында координатор болуп жүргөн кызыбыз болчу. Ошол эли бар экен, журту бар экен. Ошо кызыбыздын эмгегин баалап, ушул ыйык жай болгон маданият үйүнө аты коюлуп атат да. Бул эң туура деп эсептейм. Себеби адам өмүрүндө жашап өтүп, эл үчүн кылган эмгеги, эл үчүн болсо, элдин маданияты үчүн, элдин ынтымагын, ырашкерлигине данекер болгон өнөр адамы болчу. Мына ушул таланттуу инсанды бүгүн жакындары эскерип, баары анын эмгекчил, ак көңүл, маданият үчүн ичкен ашын жерге койгон инсан экендигин айтышат. Биз 2017 жылдан бери мен айылдык кеңеште депутат болгондо чогуу иштешип калдык. Ал кезде бул киши өкмөттүн ошо маданият үйүнүн жетекчиси болчу. Ага чейин дагы жердеши катары, ушул айылдаш катары, жакшы адам катары билчүбүз. Анан кийин иш жүзүндө дагы чогуу иштешип калгандан кийин чындыгында айылыбыздын маданият үйүнө, айылыбыздын ошо маданияттын өнүгүшүнө бир топ зор салымдарын кошту. Эжебиз ошо маданияттын мыкты кызматкери, аябай иштесе баягы ичкен ашын жерге таштаган, баягы талыкпай, бир жаны тынбай маданиятка кызмат кылган эже эле. Эми баягы жараткандын буйругу экен, өмүрү кыска экен. Ошо оорудан каза болуп калды. Аябай ичибиз ачышып, ошол учурларда да биз чогуу болдук. Мына бүгүн бир туугандар рахмат ушундай эскерүү кечесин уюштуруп, бизди да чакырып жогорку деңгээлде өткөзүп атат. Чынара Эргешева 1960 жылы Кара Суу районунун мурунку Акташ айылы, азыркы Ала Тоо айылында жарык дүйнөгө келген. Орто мектепти бүтүргөн соң Токмок шаарында Кыргыз СССР маданият агартуу окуу жайына тапшырган. Кыргыз, орус, казак, өзбек тилинде эркин сүйлөп, элден чыккан таланттарды көтөрүп баалаган. Анан мындай уюштурук жагы күчтүү эле. Анан элдин арасындагы карапайым калктын ичиндеги таланттуу адамдарды алып чыкканды, сахнага үйрөткөн жагы өтө баса белип эле айткым келет да. Ушундай жакка көп көңүл бурган айым эле. Анан эжекенин дагы мындай кандай абалдан чыгып кеткен жактарын дагы мен жанында көбүрөөк жүргөн үчүн байкап калдым да. Кандай учур болсо дагы ошо адамдардын көңүлүн алып, анан ошол учурда дагы жакшы жакка буруп, адамдын эмгегин баалап, көпчүлүккө жагымдуу иштерди жасаган аял эле. Өмүрү кыска экен. 2023 жылы 3-июнда мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Анын эл үчүн жасап кеткен жумушу Чынара Эргешеванын экинчи өмүрүн уулай бермекчи.